Салам, менин уникалдуу угармандарым. Колум булгайын десем, колум бош эмес. Себеби кайга кетип бара жатам. Силер үчүн видео контент түзөйүн деп көптөн бери YouTube каналда видео чыгара эле экем. Колум такыр бошобой, коуч сессиялар көп болгондуктан, көп кардарлар келгендиктен бүгүн болсо ошол Джон Кеха китебинен сиздерге подкаст сыяктуу бирок видео контент кылып сүйлөп берейин, түшүндүрүп берейин дедим. Эмнеден улам түрткү алдым? Себеби мага ушул учурда көпчүлүк айымдар ушундай темада кайрылууда. Кантип өзүмдү баалайм, кантип өзүмдүн самооценкамды көтөрөм деп. Ошондуктан мен токойго келдим. Ошол жөнүндө сиздерге кобурап берейин деп. Андан тышкары дагы сиздер дагы сиз тараптан дагы лайк басып, бул видео менен бөлүшүп, кунт коюп угуп, кааласаңыз пауза коюп, өз дептериңизге жазып алсаңыз, мындан дагы жакшы пайда ала аласыз. Анда эмесе, кеттик. Кымбаттуу менин угармандарым, бүгүн бир аз башкача видео кылайын деп чечтим. Аба ырайы укмуш сонун, күз, октябрь айы болсо дагы жыпжылуу, жайдагыдай. Бүгүн Джон Кеханын китебин улантабыз. Ушул жакта ойлор менен бөлүшөм. Бир аз окуп берип, бир аз түшүндүрүп берип, анан кайта окуп, кайта түшүндүрүп, ушундай бир аз башкачараак кылып видео, подкаст, видео сыяктуу бар. 13-чү бөлүмдү ачып, ал жерде өзүңдү баалоо деген тема. Эмне үчүн бүгүн ошону тандадым? Себеби мага күнүгө коуч сессияга ушундай запрос менен көп келишүүдө. Айымдар өзгөчө чындап эле өздөрүн баалай албай кыйналышат. Ошол өздөрүн баалабагандык көп кесипеттери бар экен, өздөрү көрүп жатышат. Ошондуктан бул теманы бүгүн мен сиздерге окуп жана түшүндүрүп берейин деп чечтим. Баса, достор, мен Зузу Качиева, силердин уникалдуу коучуңар, силер менин уникалдуу угармандарымсыңар. Автор Джон Кеха эмне деп баштайт бул китебин? Өзүңдү татыктуу баалоо өтө маанилүү экендигине баары макул келишет. Бирок аз эле адам ага кантип келүүнү түшүнөт дейт. Биздин өзүбүз баалообуз ушуга чейинки калыптанган баардык түшүнүктөрдөн түзүлөт. Акырында бул элестөө, түшүнүк мээңизге ошонча сиңип калгандыктан өзүн өзү жашай берет. Келиңиздер, өзүбүз баалоо эмнеден турарын маани берип карап көрөлү. Бала чакта адамдын баалуулуктары алгач эле түптөлө баштаганда биз өзүбүз жөнүндөгү ойду тегерегибиздеги адамдардан сиңире баштаганбыз. Эгерде бала кичинесинен ата-энеси дайыма сүйүүнү жана колдоону көрсөтсө, чоңойгондо да ал чынында өзүнө жакшы мамиле кылат. Эгер ата-эне баланы дайыма урушуп, кемсинтип тарбиялашса, мындай адамга өзүн баалоо бир топ төмөн болот. Чоңоюп бой жеткенде биз ата-энебиздин үйүн таштап, чоң турмушка аттанабыз. Бул дүйнөдөгү сансыз көп жаңы таанып билүү бизге чоң таасир тийгизет. Тилекке каршы, эгерде сиз жашоодо сөзсүз түрдө боло турган көңүл калууларга өтө чоң маани бере берсеңиз, дал ушул көңүл калуучулук сиздин имиджиңиздин негизинде бөлүгү болуп калышы толук мүмкүн. Темасы өзүңүзгө олуттуу мамиле кылыңыз дейт. Бул эмне демек? Эгерде машинага кам көрбөсө, ал сөзсүз бузулат. Эгерде үйдө тазалыкка, тыкандыкка көңүл бурбаса, үй эмне болот? Эскирет жана урап калат дейт. Дал ошол сыяктуу эле, эгерде күчтүү болуп, толук кандуу жашагыңыз келсе, өзүңүздү баалоого да көңүл буруш керек дейт. Кошуласыз, туурабы? Өзүңүзгө мамиле кылууга кам көрүүнү эреже катары кабыл алыңыз. Демек, күнүгө өзүңүздөн сураңыз. Мен бүгүн кантип өзүмдү баалап жатам? Эмне үчүн баалап жатам деп. Жашоо мезгил менен болуп турган көңүл калуулар, жүрөк оорулар, жеңилүү, көйгөйлөр толтура. Эгер абайлабасак, бул жүк сизди туңгуюкка сүйрөп кетиши мүмкүн. Эмне үчүн депрессия болдум дешет? Себеби ушул нерселерге көп алдырып коет, терс нерселерге. Ошондуктан депрессияга чалдыгышат.
Өзүңдү жакшы сезип жүрүү үчүн өзүңдү баалоону дайыма бекемдеп туруш керек. Бул нерсеге жетиш үчүн аң сезимди өзүңүз жөнүндө жакшы дем берүүчү, көңүл көтөрүүчү ойлорго толтуруңуз дейт. Кээде өзүңүздүн кыялдарыңызды эстеп, кыялданып койсоңуз бул ашыкча болбойт дейт. Эсиңизде болсун дейт. Мээ чынбы, чын эмеспи айырмалай албайт дейт. Эгер биз кыялданып берсек, азыр болуп аткандай кабыл алат дейт. Ким билет, ошентип отуруп кыялыңыз да ишке ашат. Жыйынтыгында ушул ойлор сизди образыңыздын бир бөлүгү болуп калат. Ушундай адат болгонго чейин биз өзүбүздү көндүрүшүбүз керек экен. Адат болгондон кийин адат бул адамдын экинчи натурасы делет. Ошондуктан биз туура, жакшы, күйлүү, күчтүү ойлор менен бекемдесек, биздин маанайыбыз дагы, өзүбүз дагы жакшы болобуз. Бул үчүн 3 концепция бар дейт. Өзүбүздү баалоону көтөрүү үчүн 3 маанилүү пункттарды карап кетебиз. Биринчи пункт: сиз уникалдуу адамсыз. Дүйнөдө бир да адам сиздей ойлонуп, сиз жасагандай жасай албайт дейт. Көпчүлүк адамдар өздөрүнүн эч кандай деле артыкчылыгы жок деп сезишет, бирок андай эмес дейт. Бул жашоодо жашап жатканыңызга жана ушул турушуңуз менен мыкты экениңизге кубаныңыз. Өзүңүздү татыктуу баалап, дайыма артыкчылыктарыңызга гана маани бериңиз дейт. Экинчи пункт, экинчи тема: сиз өзүңүз каалаган нерсени аткара аласыз дейт. Жашоо бизге чексиз мүмкүнчүлүктөрдү жана тандоолорду сунуштап жаткандыгын унутуп калбаңыз дейт. Сиз өзүңүз каалаган өлкөгө бара аласыз дейт. Чет тилин үйрөнө аласыз дейт. Жеке ишиңизди баштай аласыз. Бизнесмен, бизнесвумен боло аласыз дегенди билдирип атат. Музыкалык аспапта ойногонду үйрөнө аласыз. Оскомуз, комуз, пианино, скрипка, кайсы гана музыкалык аспап болбосун, ошону үйрөнсө болот дейт. Каалаган клубдун мүчөсү боло аласыз. Азыр абдан көп, ар кандай клубдар бар, ошонун мүчөсү болсо болот. Мисалы, мен Mastermind клубум бар, Аба аттуу, абдан бактылуу айым. Жакында да уникалдуулар деген дагы клуб болот. Ошол клубда дагы, ошол клубтун да мүчөсү болгоңо эмне үчүн болбосун. Ал үчүн бул жака менин телефон номерим, Telegram болобу, WhatsApp болобу жазсаңыз, биз келечекте ошол клубду уюштурганда сизди дагы кошуп коебуз. Кол өнөрчүлүккө үйрөнө аласыз. Жаңы кесипти үйрөнө аласыз. Карьераңызды өзгөртө аласыз. Илимий изилдөө ишиңизди баштай аласыз. Бардык нерсе жөнүндө ойлоно аласыз деп. Тек кана эмне керек, ылайыктуу маанайыңыз барда дагы эмне жасай алам деп ой жүгүртүңүз. Мыкты компьютердегидей эле сиздин мээңизде да бардык варианттар карап көрө турган болуп керектүү программалар жазылып бүткөн. Канчалык мыкты компьютер болбосун, биздин мээ баарынан да ашып түшөт. Демек, ушул кайманамайынды компьютерди колдонгонго эмне үчүн болбосун. Көп эсе биз 80-90 жашка чыгып өлүп бараткан адамдын мээсин текшергенде, мээ толук кандуу колдонулбаганын билишкен экен илимпоздор. Ошондуктан азыртадан эле мээбизди толук кандуу колдонгонго эмне үчүн болбосун. Анда үчүнчү пункт түшүндүрмөсү: өзүңүздүн үстүңүздөн чексиз бийлигиңиз бар дейт. Сиз ар бир күнү чексиз бийликке жана мүмкүнчүлүктөргө ээ болуп ойгоносуз дейт. Кандай ойлор менен ойгоносуз? Бул сиздин эрк тандооңуз. Кааласаңыз жаман ойлор менен ойгоносуз, кааласаңыз жакшы ойлорго буруп, ошол күндү жакшы өткөргөнгө аракет кыласыз. Эч ким сиз үчүн ойлоно албайт. Эч ким сизге кандай мындай ойлон, тигиндей ойлон деп сунуштай албайт. Тек кана сизде ал бийлик, тек кана сиз тандайсыз дейт. Анан жашооңузду кандай нукка бургуңуз келсе, бардыгы биздин ойлордон көз каранды. Ошондуктан ойлоруңузду талдаңыз жана керексиз, негативдүү ойлорду таштаңыз, жакшы, керектүү, маанилүү, маңызга толгон ойлор менен өзүңүздү толтуруңуз.
Мына ушундай кымбаттуу мен угармандарым, эми сиз өзүңүз жөнүндө кандай ойлойсуз, дал ошондой болосуз деген кыскача подтема бар экен. Бул жерде мындай деп айтылат: коркок ойлор коркок адамды жаратат. Ишенимдүү ойлор ишенимдүү адамды жаратат. Алсыз ойлор эрксиз адамды жаратат. Күчтүү ойлор чечкиндүүлүктү жаратат. Максаттуу ойлор максатка умтултат. Ишке ашпас ойлор шалаакы адам кылат. Ийгиликтүү ойлор ийгиликтүү адамды жаратат. Сиз өзүңүзгө болгон өзүңүздүн мамилеңизди жаратууда жана сактоодо жоопкерчиликтүүсүз. Өзүңүзгө ыраазы болуңуз. Оюңузда өзүңүзгө жакшы сапаттарды элестетип, өнүктүрүп жана бекемдей бериңиз дейт. Анда дагы бир подтема өзүңүздү сүйүңүз дейт. Өзүн сүйүү мен баарынан кыйынмын дегенди билдирбейт. Ушундай жаңылыш ойдон качыңыз дейт. Өзүңдү сүйүү деген мен кандай болсом ошондой боюнча жашап жүрөмүн дегенди билдирет экен. Башка бирөө окшоштугун зарылдыгы жок. Башка бирөө менен өзүңдү салыштыруу зарылдыгы жок дейт. Негизги проблема ошол экен. Биз айымдар өзүбүздү ушул боюнча кабыл албайт экенбиз. Башкалардын ийгилигин карап туруп, көрүп туруп, өзүбүздү такыр ийгиликсиз жана татыксыз көрө берет экенбиз. Ошондуктан биринчи кезекте өзүбүздү кабыл алуундан башталат. Демек, Джон Кехам эмне деп жатат? Өзүңүздү кандай болсоңуз азыркы учурда, учур чакта ошондой кабыл алыңыз дейт. Биринчи кабыл алгандан кийин гана сиз трансформация же башкача айтканда өзгөрүүгө жол ачылат. Ошондо сиз жакшы сапаттарга умтулуп баштайсыз. Ошондуктан салыштырууну таштайбыз, башкаларга өзүбүздү теңебейбиз. Биз өзүбүздү турган турпатыбыз менен кабыл алабыз. Достор, анда акыркы бөлүгү өзүңүзгө ишенүү деп аталат экен. Өзүңүзгө ишениңиз дейт. Бул дагы маанилүү кадамдардын бири. Сиз дайыма күчкө толо экендигиңиз, баары колуңуздан келе тургандыгын жана сөзсүз ийгиликке жете алышыңыз туурасында бекем ишенич жана ынангандык гана болсо, сиз өзгөрө аласыз дейт. Эгер бала чагыңызда жолуңуз болбосо, баарын унуттуңуз дейт. Сиз учурда жашап жатасыз, ал эми келечек да алыс эмес дейт. Бала чакта болгон, өткөн чакта болгон нерсе бүттү, өттү. Азыркы учурубуз бул учур чак жана келечек дагы алдыбызда. Ошондуктан биз азыркы абалдан баштап алдыга жылып баштайбыз. Мейли дейт, мурда ийгиликке жетишпедиңиз дейт. Эмне болуптур? Сиз көңүл бура турган бир гана нерсе бул азыр кандай ойлоп жатасыз жана мындан ары да кандай кыласыз, кандай иш-аракет жасайсыз. Өзүңүзгө жана өз күчүңүзгө ишенүү менен сиз жашооңузда ар кандай жагдайлардын жеңил чыгып кете аласыз. Өзүңүз өзгөргөндө сизди курчаган бардык нерселер канчалык өзгөргөнүн байкайсыз дейт. Ошентип баары сиздин колуңузда дейт. Коуч катары сизге айта алам. Эгер сиз өзүңүздүн колуңуздан келбей атса, өзүңүздү баалоо кыйын болуп жатса, мен коуч катары сизге жардам бере алам. Мага коуч сессияга жазылыңыз, келиңиз. Менин уникалдуумун деген сонун жаңы программам бар. Ошол программа боюнча сизди өзүңүздүн уникалдууңузду тапканга жана өзүңүздү баалап барктаганга үйрөтүүчү көптөгөн техника жана билимдер бар. Кош келиңиз, сизди күтөмүн. Комментарийге жазыңыз, же болбосо ушул жерде WhatsApp, Telegramга жазыңыз. Ушул видеону көргөндөн кийин сизге кайрылдым десеңиз, биз андан ары байланышып сүйлөшөбүз. Анда сак саламатта болуңуз. Эмки видео көрүшкөнчө жакшы калыңыз.